Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабакты баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы тексттин маанилик бүтүндүгү. Балдар, тексттин маанилик бүтүндүгү деген эмне? Тексттин маанилик бүтүндүгүнүн төмөнкүдө белгилери бар. Текст белгилүү бир темада сүйлөшүү же болбосо пикир алышуу дегенди билдирет, балдар. Текстте сүйлөөчү адамдын негизги ою ишке ашыш керек. Тексттин бөлүмү кандай болсо дагы бүткөн бир ойду билдириш керек. Текстте айтылган негизги ойго карата ага тема же аталыш тандап алыш керек. Негизинен текст туура башталып, туура бүтүш керек. Мына ушул белгилердин баары камтылганда гана тексттин маанилик бүтүндүгү болот экен. Анда эмесе балдар, төмөнкү текстке көңүлүңөрдү буралы. Дүйшөн бизде адатынча мектепке эртелеп чыкты. Бул жолу ал эч бир унчукпай, сүйлөбөй, сустайган каштарынын астынан мүлкөлө карап, кубакай жүзү карарган темирөңдөнүп келе жатты. Мугалимибиздин мындай болгонун эч көргөн эмес элек. Ал да андай жамандык болуп кеттиби дегендей ыйба менен биз дагы демейде чуулда ойноп кетчү балдар сестейип калдык. Калың кар түшкөндө Дүйшөн дайым өзү жол баштап, анын артынан мен, анан башка кичирээк балдар чыйырга түшчү. Мына балдар, бул Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестинен үзүндү, Чакан текст. Бул жерде ким жөнүндө сөз болду? Албетте, бул жердеги тексттин негизги ою Дүйшөн агай жөнүндө болду. Демек биз негизги ойго карап текстке Дүйшөн агай деген теманы койсок туура болот. Текстте бир гана Дүйшөн агай жөнүндө пикир алышуу, сүйлөшүү болду. Тексттеги айтып жаткан адамдын ою ишке ашты. Текст кичинекей болгонуна карабастан бүткөн бир ойду билдирди. Тексттеги Дүйшөн агай деп теманы тандап алдык. Текст туура башталып, туура бүттү. Мына ушул белгилердин баары камтылгандыктан бул жерде тексттин маанилик бүтүндүгү сакталды. Үйгө тапшырма 32-көнүгүү. Текстти көчүрүп жазып, негизги ойго карата тема койгула. Эрежелерин деттерге жазгыла дагы менин тапшырманы менин ичкама салгыла. Ушу менен сабак бүттү.